Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Сөз берип, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн Аллах Тааладан чоң рахмат айтабыз. Разыбыз сиздерге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана берекелүү болсун. Уруксат берсеңиздер, мен темамды баштаардан алдын биринчи бир сүйүнчү айта кетейин деген оюм бар. Бул сүйүнчү кимде ким дин исламы үчүн деп өзүнүн өмүрүн арнап чыккан болсо, анда бул өтө чоң бир вазифа, милдет. Бул дегени мындай: илим ар бир эле адамга фарз. Ошол төрөлгөндөн өткөнгө чейин. Жана дагы пайгамбардын айткан сөзүн карай турган болсок, талабул илми фаризатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Ар бир мусулман, аял болобу, эркек болобу, ага илим алышлык фарз. Жана да ошол илимди чектеп койгон жери жок да, кааласаң да Кытайга чейин барып илимди алып келишликке милдеттүүбүз. Эми бул фарз, кандай фарз десек, ошол жерде сүйүнүчүм ушул жерде да. Бул фарзы кифая болот бир элге, бир коомго, бир айылга. Сиздер ар бир жерден келдиңиздер, бир айылдан келдиңиздер, бир шаардан келдиңиздер, бир райондон келдиңиздер. Ошол элдин мойнундагы турган милдетти сиздер алып, өзүңүздөр мойнуңуздарга алып туруп, анан кийин келдиңиздер бул жерге. Мындайча айтканда, сиздердин ушул жерге келишиңиздердин себебиден ошол жердеги кичинекей баладан баштап акыркы эртең бүрсү күнү жаны үзүлө турган адамдын мойнундагы болгон милдетти сиздер аткарып атасыңар. Бул чоң бир милдет, жана дагы бунун сообу дагы аябай бийик. Аллах Таалам айтат, бул Алладан башка, Алладан бир гана алымдардан башка эч ким мынчалык коркпойт. Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Аллах Тааланын пенделеринин арасынан бир гана алымдар, ошо илимди түшүнгөн, ушул жанын берген, жайым ушунчалык өмүрүн берген адамдар гана Аллах Тааладан коркот дейт. Көрдүңүздөрбү? Мындай даражага кимдер жетет? Мына сиздер жетесиздер иншалла. Мына ошондой даражанын алдында турганыңыздар үчүн мен сиздерге ошол сүйүнчүн айтып кетейин деген. Албетте, азыр мен сиздерге бул Аллах Таалага болгон жакындоо, такарруб илаллах, Аллах Таалага кандай болот? Мен ошол тууралуу бир аз сиздерге маалымат айтып кетейин деген оюм бар. Жана ошол тууралуу айтарга Анас ибн Маликтен, пайгамбардан саллаллаху алейхи вассаламдан келген бир хадисти сиздердин назарыңыздарга тартмакчымын. Бул хадиси кудси. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза тақаррабал абду илайя шибран тақаррабту илайхи зираан." Эгерде менин пендем мага карап, мен тарапка бир карыш жакындай турган болсо, мен ага бир чыканакчалык ага жакындаймын. Жана дагы ва иза тақарраба илайя зираан тақаррабту минху баан. Эгерде ал мага бир чыканакчалык жакындай турган болсо, мен ага бир кулач жакындаймын. Ва иза атани ямши атайтуху харвалатан. Буну Бухари рахматуллахи алейх риваят кылып атат. Эгерде ал мага басып келе турган болсо, мен тарапка кадам тыштап, ага мен жүргөлөп, ал тарапка жүргөлөп барам дейт. Биринчи бөлүгүндө иза тақаррабал абду илайя дейт. Эгерде менин пендем мен тарапка бир карыш жакындай турган болсо дегени, буну Куранда карай турган болсок, фама яъмал мисқала зарратин хайра яра. Караңыздарчы, Аллах Таала айтып атат, кимде ким кичинекей жакшылык кылган болсо, ошол жакшылыгын көрөт дейт. Эң эле кичинекей жакшылыгыбыз эмне? Аманту биллахи. Аллах Таалага эмне кылдык? Иман келтирдик. Мына ошол заррачалык жакшылыгыбыз эмне? Ла илаха иллаллах, же болбосо ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах деген сөз. Фаман яъмал мисқала зарратин, ошону хайран, мынакей мону хайран яраху, аны көрөт. Аны не кылат? Көрөт дегени бул дүйнө ошонун жакшылыгын, соогун бул дүйнөдө көрөт, акыретте дагы көрөт. Ал эми тақаррабту илайхи зираан деди. Аллах Таала ага не кылат деди?
жакындайт деди. Бир неме кылып. Канчалык? Аллах Таала ошол аманту биллахи деген адамды не кылып атат? Өзүнүн пендеси катары кабыл кылып атат. Бул бир. Экинчиден, ва иза тaqarraba ilayya zira'an. Эми биз Аллах Таалага жакындай турган болсок, бир неме чыканак бою. Анда тaqarrabtu ila minhu ba'an дейт. Мен агам не кылам дейт? Кулач менен. Баанга, мисалке кулач, бул биринчиси болду, туурабы? Бул экинчисиге ала турган болсок, Аллах Таала бизге кулач менен жакындайт деген кандай десе, ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Караңыздарчы, ман жаа кимде ким келсе, бил хасанати, бир жакшы хасана менен. Эмне кылды дейт? Фалаху ашру амсалиха. Анык ага бериле турган баягы сообу ага 10 эсе жакшылык берилет дейт. Бир жакшылык кыласыз. Эми жанакыдан караңыздарчы, зарра деп айтып атпайлык, бир кичинекей бир кыпындай нерсе дедик, а бул жерде уже хасана болуп атат да. Баягы биздин кылган ишибизди хасана деп Аллах Таала баалап жатат. Ошол хасана жакшы ишке эмне кылды Аллах Таалам? Ошонун өзүндөй болгон 10 эсе кайтарып атат. Бул дүйнөдө, ахиретте дагы. Бул экинчиси болуп турат. Кийинкисине карай турган болсок, ва иза атани, эми ал мага келсе, басып келсе, карачы, атани, ата деп эмне? Басып келмек. Атани ямши, кандай келди? Басып. Атайтуху харвалатан. Ага мен чуркап барам деп атат. Харвала. Үчүнчүсүндө бул Аллах Таала уже бизге тездигин, биздин кылып аткан ишибиздин анын жообу катары, жообу не өтө тездик менен болот деген мааниси. Буга ва иза атан инналлазина аману. Карагыздарчы, биринчиден аманы. Жана биринчи өттүк, иман келтирдик, туурабы? Аманту биллахи дедик. Жана эмне деди? Ва амилус салихат. Хасананы жасадыкпы? Амилус салихат, хасанаттар кандай? Салихаттар, намаз, орозо, ошол эле хаж, ошол эле зекет, дагы кандай деген жакшылыктардын баардыгын кылдык. Саяжалу лахумур рахману вудда. Ошол Рахман мейримдүү зат, ошол адамдарга иман келтирип салихаттарга вудда. Вуд деген эмне? Вуд. Бул жерге жазып турайын. Вуддан вуд деген сөз бая хуб бар го, бая хуб, жакшы көрмөк, бирөөнү жакшы көрүү, өтө жакшы. Хуббун деген өтө терең жакшы көрүшлүктү айтат. Ошондой жакшы көрүшлүк бул адамдын не деген максаты бар болсо, ошонун баарын аткарып берем дегендей. Анан ошондой Аллах Таалам сүйүүсү өзүнүн пенделерине байланып калган адамдардын бирөөсүн мисал катары айтып кетейин сиздерге. Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам Тоха сүрөсүнүн 11 жана 12 аяттарында мындай дейт. Фалемма атаха, караңыздарчы, жана не дедик? Ида атани ямши дедик, эгерде ал мага басып келсе, Аллах Таала айтып атат. Ата фалемма атаха, ошол немеге, мукаддас болгон жайга Муса алейхиссалам келген кезде нудия бир үн чыкты. Ал үн кандай болду? Я Муса, эй Муса. Караңыздарчы, жанакы немеден өткөндөн кийин баягы иман келтирип, хасананы жасады, амилат салихаттардын баардыгын аткарды. Анан кийин Аллах Таалага харвал чуркап басып келген кезде Аллах Тааланын тездигин көрүңүздөр. Я Муса, о Муса. Инни, караңыздар, мен дейт, мен. Ана роббука. Бул жерде харфы иннан билесиз, хуруфу мушаббатун бил фейл, бул болсо өтө бир таакитти түшүндүрөт, өтө бир маанилүү бир маселени айтарда алдын айтылат. Анан кийин яй мутакаллим дегени бул маарифтердин арасында эң баягындай маарифирак болгону яй мутакаллим. Мындан артык эч бир мындай маарифа болгон сөз жок. Ошону колдонуп атат. Мен депчи, Аллах Таала айтып атат. Мен ана кайрадан дагы бир жолу мен деп атат. Роббука, сенин не кудайыңмын деп атат. Жана дагы фахлана алейка, сен өзүңдүн баягы наркы берки жерлерди басып келген бут кийимиңди чечкиниң, жанакы галошуңду чечкиниң деп атат. Эмнеге? Иннака бил вадил муқаддаси туа. Сен ушундай бир ыйык жерге басып келдиң. Ыйык бир жерге басып келдиң. Ал жерге сен баягы наркы берки басып келген бут кийимиң ылайыктуу эмес, андыктан чечип туруп ал жерде жылаңач келгениң деп атат. Бутуң жылаңач кылып.
Көрдүңүзбү? Мынакей баягы үчүнчүдө биз айттык могул жерде сүйүү Аллах Таала тараптан болгон сүйүү кандай болот экен? Өзү келип отурат. Өзү келип отурат. Кичине эле басып койду эле, атаха ошол жерге басып келди Муса алейхиссалам. Аллах Таалам не дейт? Инни ана деп чыгарчы. Инни мен албетте жана дагы кайра бир жолу ана мен деп жооп берип атат да. Андыктан бул жерден биз бул хадистин маанисине көңүл бура турган болсок, не дейт? Биз канчалык Аллах Таалага жакындык кылган сайын, кандайдыр бир кичинекей болсо дагы Аллах Таала баалайт экен. Анан ортончусу боло турган болсо, же болбосо сиздерге окшоп өмүрүн бере турган болсо, анда Аллах Тааламдын болгон сиздерге сыйлыгы некен тездикте болот деген сөз. Жана ошол айткан сөздөрүбүздү башка бир хадис менен дагы айта кете турган болсок, кайра эле Абу Хурайра разияллаху анхудан муттафакун алей хадис, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям Якулу Аллаху Таала. Аллах Таала мындай дейт. Бул дагы хадиси кудусиге жараша. Ана инда занни абди би. Мен дейт. Буну өчүрүп коер элге. Мен тууралуу пендем кандай ойлосо, мен ошондоймун дейт ага. Ал мен канчалык мени зикир кылган сайын мен ал менен биргеликтемин дейт. Ал эми бир жакшы бир жерге отуруп алып, өзүнчө эле отуруп Кудай Тааланы эстесе, анда эмне кылам дейт? Закартуху фи нафси. Мен да өзүм аны эстеймин дейт. Жана дагы ва ин закарани фи малаин, бир жамаатка келип алып, мынакей сиздер менен биздер азыр Аллах Тааланы эстеп атабыз. Ушундай бир жамаатта Аллах Тааланы эстей турган болсо, закартуху фи малаин хайрин минхум. Көрдүңүзбү? Аллах Таала айтат, мен ошол затты, ошол кишини ал жамаат менен отуруп алып, канчалык жакшы болбосун, канчалык неме болбосун, андан артыгыраак, жакшыраак болгон бир жамаатты аны эстеймин деп атат. Эми буну да кичине мындай чечмелеп кете турган болсок, баягы эле биринчи бөлүгү инда занни абди би дейт. Баягы Аллах Таала тууралуу болгон не күмөн тууралуу. Биринчиси зан. Бул занды эмне деп атабыз? Күмөн. Күмөн деген эмне? Бул болот же болбойт деген сөз да турабы? Бирок араб тилинде эгерде зан деген сөз караңыздарчы, бул жерде жөнөкөй эле бир күмөнү кандай болсо, ошого жараша деп атабыз. Куранда келген зон тууралуу көңүл бура турган болсок, бир аятка токтоло кете турган болсок, Куранда Худжурат сүрөсүнүн 12-нчи аятында Я юхалладина аману, о иман келтиргендер. Жанакы биринчи хадисте өттүк, иман келтирип, амилат салихат кылып атат бардыгын Кудай Таалага моюн сунган адамдарга бизге кайрылып айтып атат, ижтанибу, сактангыла. Касиран, өтө катуу сактангыла. Неден? Минал занни, күмөн кылышлыктан. Кандай? Инна ба'да занни исмун. Себеп дегенде бул күмөндөр күнөө болуп калат дейт. Кандайча? Кээ бир учурларда биз Кудай Таалага иман келтирдик. Бирок ошол эле кезде бир оюбузда, күмөнүбүздө Аллах Таала алыста жүрөт дегендей күмөн бар да. Тиякта жүрөт, менен иши жок депчи. Мени тыштап койгон, мен болсом өзүмдү билгенин кылып жүрө берем депчи. Кудай менен иши жок. Жаратты, алхамдулилла, мына тыштап койду, билгениңди кыл дегендей мамиле кылып атабыз. Көрдүңүзбү, ушу күмөн кетип атат. Анан Кудай Таала айтып атпайбы? Менин пендем мени кандай ойлосо, мен ошондоймун дейт. Мен эгер Аллах Тааланы өзүмдөн алыс тутсам, Аллах Таала менден алыс туруп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан айтар сөз бул жерде эмне экен? Күмөндү оңдошубуз керек. Аллах Таалага болгон күмөн. Эми Аллах Таалага болгон күмөндү кантип оңдойбуз? Юхсину занна биллахи иза фаала ма южибул фазла. Аллах Тааланын Алла тараптан келе турган фазилетти, артыкчылыкты важип кылып кое турган нерселерди амал кылышыбыз керек да. Бул кандай? Биз ишти кылабыз, ошол иштин артынан Аллах Тааланын фазилети келет. Аллах Таала мажбур ошол нерсени кылгангачы. Кандай дегенде, жана айтпадыкпы? Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Бир жакшылык алып келсең, Аллах Таала 10ду берип атат. Бул милдеттүү түрдө, көрдүңүзбү? Сиз эгер чындыкта Аллах Таала ыраазылыгы үчүн кыла турган болсок иште, анда Аллах Таала ошол кылган иштин соогун беришлик, жазасын беришлик, жакшы жазасын, Ал бейиш болушу мүмкүн. Же болбосо бул дүйнөдөгү баягындай
жана дагы башка. Ошол нерсени бергенге мажбур кылып кое турган нерселер жасашыбыз керек дейт. Дагы фаямалу салихат, жакшы иштерден эч качан арылбай, дайыма жакшы иш жасаш керек. Жамандыкка барбастан жакшылык гана жасашыбыз керек. Кийинкиси юхсину занна би анна Аллах таала якбалуху. Күмөндү ушундай кылышыбыз керек. Мен жанакы жакшы ишимди жасадым да, Аллах кабыл кылбай коет, мүмкүн кабыл кылбай коет деген күмөндөрдү чытап, балким Аллах таалам бул ишимди аткарат, кабыл кылат. Жана дагы ага берген соопту мага жеткизет, өзүнүн милдетин аткарат деген күмөндө болушубуз керек. Түшүнүктүү болду бул жагы. Жанакы айта кете турган сөз файн закарани фи нафсихи деди. Биз өзүнчө отуруп алып зикир кылган кезде бул зикир кандай зикир болуп атат? Аллах тааланын сиз өзүңүз баягындай бир жерге камап, бир жерде отургузуп, мажбурлап, Аллах таалага зикир кылып, жаныңызды берип атасыз, убактыңызды берип атасыз. Аллаху таала дагы эмне кылып атат? Өзүнчө отургузуп, өзүнчө алдагы Аллах таала сизди эстеп атат. Ошолордун бирөөсүнөн мисалы зикирлердин арасында караңыздарчы, салават бар, салават тууралуу айта кете турган болсок, пайгамбарым не деди? Мага кимде-ким бир салават айта турган болсо, Аллах таалам не кылат деди? 10 есе 10 салаватты жеткизет. Караңыздар, өзүңүзчө отуруп алып туруп, бир жолу Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад деп койсоңуздар, ушундай бир күтүңүз Аллах таала тараптан 10 салават келе атат да. Сиздин акыңызга, сиздин атыңызга келе атат. Андыктан мындай зикирлердин баалуулугун билишибиз зарыл. Дагы бир сиздердин көңүлүңүздөргө бир хадисти тарта кетейин. Бул да Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят болуп атат, Бухариде келген. Кала Аллаху таала, Аллах таала мындай дейт: "Ман ада ли валиян". Кимде ким келип туруп, менин бир пендем валиме келип туруп, менин себебиммен, же болбосо мага каршы чыгышлык үчүн, же болбосо дин себебинен каршылык чыгып душманчылык кыла турган болсо, мисалы валиге, жанатандар айтып отурабыз, Аллах тааланын пенделерине, валисине каршы чыга турган болсо дейт. Анда эмне кылабыз дейт? Аллах таала айтат: "Фақат азанту би харбин фақат азантуху би харбин минни". Мен ага өз тарабымдан, Кудай таала тарабынан, мен өзүм тарабыман эмне кылам дейт? Душманчылыкты, согушту жарыялап атам дейт. Мындайча айтканда, бир пендеге, момун болгон пендеге, Аллах тааланын валисине каршы чыккан адамга Аллах таала өзү согуш ачып жатат. Ал ким? Анчалык Аллах таала кылычын көтөрүп, мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтсак, кылыч көтөрүп душманчылык кыла тургандай ким ал? Кайсыл вали ал? Ал ушундай зат. Ма тaqarraba li abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraztuhu alayhi. Аллах айтып атат да, пендем дейт. Эч бир нерсе менен мага жакындай албайт, жакшыраак жакындай албайт, бир гана мен фарз кылып койгон нерселерди аткаргандык үчүн. Аны ошол киши вали Аллах тааланын фарзын өзүнүн убагында эмне кылган? Аткарган. Көрдүңүздөрбү? Жанакы аманту биллахи айтты, жана 5 убакытты өз убагында окуган, орузу келди, өз убагында кармаган, байлыгы келип калды, колунда бар экен, ажылыкка барып келди, жана дагы башка. Көрдүңүздөрбү? Ушундай затка Аллах тааланын буйругун жок дебестен эч кандай кылтыксыз аткарган адамга кимде-ким каршы чыга турган болсо, эмне кылды? Аллах таала каршылык көргөзүп, согуш ачып жатат. Жана да уландысында "Ва ма зала абди ятaqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu" дейт. Караңыздарчы, ал фарзды аткаргандан сырткары дагы эмне кылып атат? Өзүнүн каалоосу менен нафил намаздарды окуп атат. Ошол нафил намаздарды канчалык ал окуган сайын ал мага жакындай берет, аны мен жакшы көрүп калам деп атат. Караңыздарчы, хатта ухиббаху, аны мен жакшы көрүп калып атам. Аллах таала жакшы көрүп калгандан кийин ким каршы чыгылат ага? Караңыздарчы, фаиза ахбабтуху, эгерде ал кишини чындыкта мен жакшы көрүп калган болсом, кунту сам'аху дейт. Мен анын кулагы болом дейт. Кандай кулак? Ясмау бига. Уга турган кулагы болом дейт. То есть мындайча айтканда, Аллах тааланын нуру менен биз уга турган болуп калабыз. Эмне нерсени угабыз? Жакшылыктарды угабыз.
Жамандыктарды укпайбыз. Хатта ошол жаман сөз дагы бизге жакшы угулат да. Көрдүңүздөрбү? Жакшы сөз жаман болсо дагы жакшы болуп угулат бизге. Кудайдын пенделерин чындыкта эле көрөсүздөр, кээ бирде көчөдө басып баратканда ушундай бир Аллага жакын адамдарды жаман сөз сүйлөсө дагы ушундай кылчайып алып басып алып кетип калат да. Неге деген ага жакшы сөз угулду да. Кийин анын көзү болуп берем дейт. Кандай көз? Ябсуру биха. Ал көрө турган, ал көз менен бир гана эмнени көрөт? Жакшылыкты көрөт. Жакшылыкты көрө алат. Ябтушу биха, жана дагы колу болуп бере алам, колу болуп беремин дейт. Кандай кол? Ал менен кармайт. Ал менен ошол эмне эле иш кылбасын, ошол колу Аллах Тааланын кудурети менен, Аллах Тааланын буйругу менен ошондой жакшы нерселерди кармайт. Ямши биха, жана дагы буту болуп беремин, ал буту менен ал башып, жер жүзүндө басып жүрөт. Ушундай киши келип туруп менен бир нерсе сурай турган болсо, мен ага тездикте жооп беремин. Тездикте анын суроосун, сураган нерсесин беремин дейт. Жана да келип алып ал менден бир нерсени күнөөлөрүнө же болбосо сураган болсо кечирим, анын күнөөсүн Аллах Таалам кабыл кылам дейт. Лагфиранна лаху дейт. Эгерде ал менен келип туруп бир нерсени жардам сурап, бир нерседен пана тилесе, моңундан сактагының мени деп, анда ал затты, ошол кишини ким эле болбосун, аны Аллах Таалам сактайт. Булар кимдер? Булар кандай адамдар тууралуу сөз болуп атат? Булар Бакара сүрөсүнүн 257-аятында мындай дейт. Аллаху, Аллах Таала, валиюллазина аману, жанакы ыйман келтирген пенделердин валиси, башчысы, кудуреттүү зат. Ала инна аулия Аллахи, билип алгызла, анык билгиле, кулагыңарга түйүп алгыла. Албетте Аллах Тааланын валилери кимдер алар? Ла хауфун алейхим, аларга ушундай зат, эч бир коркунуч жок. Аларга эч бир коркунуч жок. Жана дагы валахум яхзанун, алар эч качан не кылбайт дейт? Өкүнбөйт. Бул кичинесинен баштап медресеге атасы келип, жетелеп келип киргизип коюп, балагатка жеткенден баштап ушул жерде канча деген кыйынчылыктарды көрдү, канчалык деген оорлуктарды көрдү. Кээ бир учурларда китепти окуп түшүнбөйт. Устаттан сураса, бир окуй берсең, анан түшүнүп аласың дейт. Туурабы? Бир аздан кийин түшүнүп аласың дейт. Канчалык кыйынчылыктарды өтүп келип туруп, намаз окуганда буттары ооруп, колдору неме өтүп, тамак ичпей, күндүзү орозо кармады. Канчалык кыйынчылыктарды өтүп келип туруп, бир 60ка жетип калганда ошондой бир адам болуп отурат. Ал артты караса кылчайып, кечээ күнү эле медресе келгендей да. Бирок 60 жыл өтүп кетти ортодо. Ошондой затты Аллах Таалам не кылат дейт? Сыйлайт. Ал кишинин аты эмне? Валиулла. Андай адамдын аты Аллах Тааланын валиси болот. Алладина аману ва кану яттакун. Алар дагы деле ушундай адамдар, ыйман келтирген адамдар. Жана дагы кану яттакун. Могул араб тилинде бир грамматикага токтолуп кетелик. Кан афхалун аксан билебиз да барыбыз, Могул жерде кану бул афхалун акса, туурабы? Анан бул лафсы кандай? Мази. Өтүп кетти, туурабы? Өткөн чакта. Могул өткөн чакта мындан кийин келе турган фейл эгерде мудори боло турган болсо, өткөн чактагы уланып турган учур чак болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Кану яттакун. Не кылды алар? Өткөн чакта алар дайыма үзгүлтүксүз, мынакей могул жерде могу экөө кошула турган болсо, бул мази. Могу экөө кошула турган болсо, истимрар болот да. Истимрар деген не? Үзгүлтүксүз. Ошол өткөн чакта
өткөн 60 жылды карасаңыз, анакей өткөн чакта мектепке, медресеге киргенден баштап не кылып жүрдү? Такыбалык кылып жүрдү. Үзгүлтүксүз, ортодо үзүлүп калган жок. Ал ошону үзбөстөн не кылып жүрдү? Такыбалык кылып жүрдү. Алхамдулилlah. Жана дагы бир ушул эле немеде бир маселеге токтоло кетелик. Могул жерде аману. Аллази менен, молжа кылып кеттир. Аллазина аману. Аллазинаны билебиз. Бул баягы эмне? Сила. Маусуласы бар, маусуласы эмне болуп атат? Аману. Ушунун ордуна аллазина аманунун ордуна ал-муъминун деп койсок болобу беле? Болобу беле? Ушунун сөзү, ушул сөздүн тушунда ал-муъминуна деген сөздү алып келсек болобу? Болот да. Баягы эле момундар дегенди түшүндүрөт. Эмне себептен Аллах Таала муну колдонуп атат? Аллазина аману дегени Аллах Таалам сиз баягы эсиңизде болсо, биринчи жолу Кудай деген маселе зейниңизге келди да. Биринчи жолу. Ошону сиз кичинекейсиз, ошондо Аллах Таала деген маселе пайда болду да, Кудай деген бар турбайбы? Ага иман келтириш керек турбайбы депчи. Эмне кылыш керек десе, аны шахадат айтыш керек, ашхаду ла илаха иллаллах деп. Аны ошо ашхаду ла илаха иллаллах деген убагыңызды Аллах Таала эскерип, эч качан унутпайт да, ошону айтып атат. Иман келтирген убагың эсиңдеби? Лафс мази болуп атат. Качан бир иман келтирдиң эле? Ошол биринчи иман келтирген адамдарды айтып атат. Биринчи убакыттагы, биринчи жолу Аллах деп эстеп, Аллах деген сөзгө маани берип туруп, ага биз иман келтирип баш ийип берген убактыбызды Аллах Таала өтө кадырлайт. Ошол кадырлаган себебинен Куранга түбөлүк кала турган муужиза китепке биздин кылган ишибизди Аллах Таалам айтып койду. Андыктан сиздерге мен айта кете турган сөзүм ушул. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.